Министрлер кабинети Кыргыз фондулук биржасынын аянтчасында калк үчүн жылдык 17% киреше менен мамлекеттик баалуу кагаздарды жайгаштырды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Ар бир жаран мамлекеттик баалуу кагаздарды Мегапай мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн режимде оңой эле сатып алса болот. Жалпак тил менен айтканда финансылык мекемелерге барып убакыт коротпой эле ар кандай документтерди толтуруп убара болбой эле инвестиция жасай алат. Салган акча каражаты 2 жылдан кийин толугу менен кайтарылат. Ошол эле учурда жарандар жылына 17% өлчөмүндө киреше алып турушат. Киреше төлөмдөрү ар 3 ай сайын, башкача айтканда квартал сайын төлөнүп берилет, деди президент. Садыр Жапаров мисал келтирип, бир жаран 100 000 сомдук баалуу кагаз сатып алса, 2 жыл ичинде 34 000 сом пайыздык киреше аларын айтты. Квартал сайын 4250 сом өлчөмүндө төлөнүп турат. Ошентип 2 жылдын соңунда салынган 100 000 сом 134 000 сомго айланат, деди президент. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Өзбекстанга болгон иш сапарынын алкагында Ташкент шаарындагы ислам цивилизациясы борборуна барды. Уникалдуу эл аралык илимий билим берүү комплексинин ишмердүүлүгү менен таанышуу Ташкент инвестициялык 5-эл аралык форумунун алкагында өткөрүлдү. Азербайжан, Беларусь, Кыргызстан жана Тажикстан мамлекеттеринин өкмөт башчыларын Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов коштоп жүрдү. Анда ислам илиминин, маданиятынын жана агартуусунун өнүгүшү Борбор Азия элдеринин көп кылымдык салымын чагылдырган кол жазмаларын, артефакттарды жана уникалдуу экспонаттардын бай коллекциясын тааныштырды. Борбор Өзбекстандын исламга чейинки жана ислам доорундагы бай маданий мурасын, илим, билим жана санариптик технологияларга заманбап жетишкендиктерди камтыйт. Борбордун ишмердүүлүгү аймактык дүйнөлүк цивилизациянын өнүгүшүнө кошкон салымын изилдөөгө, сактоого жана жайылтууга багытталган. Таанышуунун жүрүшүндө ислам цивилизациясы борборунун тарыхый булактарды, руханий мурасты жана заманбап изилдөөлөрдү бириктирген илимий билим берүү жана маданий борбор катары маанилүүлүгүн белгиледи. Иш сапардын соңунда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ислам цивилизациясынын борборунун ардактуу коноктор кабинетине жазуу калтырды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин орун басары, суу ресурстары кызматынын директору Алмаз Жeenалиев Өзбекстандын суу чарба министри Шафкат Хамраев менен жолугушту. Ведомстводан маалымдагандай, жолугушууда суу чарба тармагындагы эки тараптуу кызматташтыктын агартуу маселелери, ошондой эле эки өлкөнүн өнөктөштүгүн мындан ары чыңдоонун келечеги талкууланды. Сапардын алкагында Өзбекстандын суу чарба тармагындагы жүргүзүлүп жаткан реформалар, заманбап илимий иштеп чыгууларды жайылтуу боюнча чаралар, ошондой эле тармактагы адистерди даярдоо жана алардын квалификациясын жогорулатуу боюнча маалыматтар сунушталды. Алмаз Жeenалиев суу чарбаларынын мектебинин, китепкана комплексинин жана ирригация жана суу көйгөйлөрү боюнча илимий изилдөө институтунун лабораторияларынын ишмердүүлүгү менен таанышып, ошондой эле композиттик материалдан жасалган сугат лотокторун өндүрүүчү ишкананы көрүп чыкты. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев Саадаев көчөсүнүн түштүк айланма жолуна чейинки тилкедеги Кыргыз көчөсүн реконструкциялоо боюнча даярдык иштери менен таанышты. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, узундугу 4,1 чакырымды түзгөн Кыргыз көчөсү реконструкцияланып, өтүүчү бөлүгү 4 тилкеге чейин кеңейтилет. Жолдун туурасы 16 метрде түзөт. Ошондой эле эки тарабына тротуар, кирүү, ирригациялык тутумду орнотуу жана иштеп жаткан көпүрөнү кеңейтүү каралган. Текшерүү учурунда кала башчысы подряддык уюмга курулуш монтаждоо иштерин сапаттуу жана ыкчам аткарууну, ошондой эле долбоорду ишке ашыруунун бекитилген мөөнөттөрүн так сактоону тапшырды. Аалам эл аралык мектебинин 12-классынын окуучусу Аскар Абдиев физика боюнча 12 Европа олимпиадасында коло медаль жеңип алды. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, ал Кыргызстандын тарыхында бул олимпиададан алгачкы медалды утуп берген окуучу болуп калды. Ошондой эле Газпром Кыргызстан мектебинин 11-классынын окуучусу Айтегин Эмилбеков ардак грамотага татыды. Белгилей кетсек, олимпиада 12-16 июнда Швециянын Гётерберг шаарында өттү. Бул абройлуу мелдешке дүйнөнүн 41 өлкөсүнөн 199 эң мыкты окуучу катышып, теориялык жана эксперименталдык татаал тапшырмаларды аткарышкан.
Түп токой чарбасында жаратылышты коргоо жана токой экосистемаларын жандандырууга багытталган маанилүү келишимге кол коюлду. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришкендей, Түп токой чарбасынын директору Рахат Эсенгул уулу 100 гектар аянтты токойлорду калыбына келтирүү боюнча гранттык долбоорду бекитти. Бул грант Түп аймагындагы токой ресурстарын сактоого, калыбына келтирүүгө жана аймактын экологиясын жакшыртууга багытталган. Иш-чара регионалдык жайыт жамааттарынын туруктуулугу адап долбоорлорунун алкагында эл аралык айыл чарбасын өнүктүрүү фондунун колдоосу жана көзөмөлү менен ишке ашырылат. Бүгүн мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Кыргызстандын креативдүү экономикасынын алдыңкы өкүлдөрү менен жолукту. Ведомствода маалымдашкандай, жолугушуунун жүрүшүндө президент салык салуу жана салыктык башкаруу системасын өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгынын концепциясын талкуулады. Жарлык креативдүү индустриянын өкүлдөрү IT секторлорго жана санарип контент жаратуучуларга олуттуу салыктык жеңилдиктерди карайт. Шыкмаматов документтен максаттары жана милдеттери тууралуу кеңири маалымат берип, аны ишке ашыруунун негизги механизмдерин түшүндүрдү. Жолугушуунун катышуучулары салыктык башкаруунун жаңы чараларынын креативдүү экономиканы, санариптик технологияларды жана өлкөдөгү ишкердик чөйрөнү өнүктүрүүгө тийгизе турган таасирин талкуулашты. Салык кызматынын төрагасы жаңы механизмдер экономикалык активдүүлүктү жогорулатууга, ишкерликти колдоого жана экономиканын заманбап тармактарын өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталаарын белгиледи. Ошондой эле мамлекеттик колдоонун жаңы чаралары иш жүзүндө кандай иштей турганы каралды. Бул жеңилдиктерди IT адистери, блогерлер, дизайнерлер жана башка чыгармачыл өкүлдөрүнүн өнүгүүсүнө тийгизе турган реалдуу таасири талкууланды. 17 июндан 18 июнга чейин Бишкек шаарында Аалы Токомбаев жана Байтек Баатыр көчөлөрүнүн кесилиши жабылды. Медиадан билдиришкендей, аталган кесилиштин жабылышына байланыштуу 13 автобустук каттамдын кыймыл схемалары убактылуу өзгөрүлдү. Өзгөрүүлөр төмөнкү каттамдарга тиешелүү: номер 10 троллейбус, номер 103, номер 56, 152, 175, 66, 104, 35, 1, 9, 215, 45 жана 146 номердеги автобустар. Жолдорду реконструкциялоо иштеринин жүрүшүндө аталган каттамдардын кыймылы убактылуу жакын жайгашкан альтернативдүү көчөлөр аркылуу жүргүзүлөт. Тоголок алтын кенинин башкы өндүрүштүк объектилерин куруу үчүн Кытайдын эл аралык компаниясы башкы куруучу катары тандалды. Бул тууралуу Кумтөр Gold компания жаактан билдиришти. Кумтөр операндик компания башкармалыгынын төрагасы Канимет Токтосуновдун айтымында, ачык сынактын жыйынтыгында бул компания алтын ылгоочу фабриканы, калдык сактоочу жайды, фахталык шаарчаны жана башка бардык инфраструктуралык объектилерди аягына чейин куруп берүү үчүн тандалып алынган. Кытайлык компания долбоорлордон баштап жабдыктарды жеткирүү, курулуш, монтаждоо жана объектилерди толугу менен пайдаланууга берүүгө чейинки бардык жумуштарды өзү аткарат. Курулуш иштерин 2 жылдын ичинде бүткөрүү пландалууда. Ишкана жетекчилери кытайлык компания объектилердин курулуш ишин гана аткараарын өзгөчө баса белгиледи. Алар алтын казууга аралашпайт. Тоголок кенин иштетүүнүн толугу менен Кумтөр операндик компания өз күчү менен ишке ашырат. Тоголок кени бул долбоор толугу менен Кумтөр Gold компания өз каражатына каржыланууда, сырттан эч кандай чет элдик инвестиция же насыя алган эмес. Кендин расмий бекитилген баланстык кору 19 тонна 928 килограмм алтынды түзөт. Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдындагы театрдык окуу жайга Кыргыз Республикасынын эл артисти, көрүнүктүү режиссер жана педагог Бообек Ибраевдин ысымы ыйгарылды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бул чечим Бообек Ибраевдин кыргыз театр искусствосун өнүктүрүү, улуттук сахна маданиятын калыптандыруу жана кесипкөй театр кадрларын даярдоого кошкон зор салымын даңазалуу максатында кабыл алынды. Аталган окуу жайда салтанаттуу иш-чара уюштурулуп, министрдин биринчи орун басары Союзбек Надырбеков, театр ишмерлери, окутуучулар, студенттер, бүтүрүүчүлөр жана маданий өкүлдөрү катышты. Анда бүтүрүүчүлөр өнөрлөрүн тартуулап, бетме-бет спектакль коюлду.
20-июнда Бишкектеги Усубалиев атындагы аянтта жыл сайын өтүүчү эл аралык Olympic Day спорттук иш-чарасы өтөт. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, жарышка 11 жаштан 14 жашка чейинки 500гө жакын бала, спорттук федерациялардын өкүлдөрү, тыярчылар, шаар тургундары жана Борбор калаанын коноктору катышат. Анда 500 метр аралыкта жарыш уюштурулат. Чуркоо багыты Абдумомунов, Орозбаков, Разаков жана Рыскулов көчөлөрүнүн айланасын камтыйт. Спорттук иш-чарага байланыштуу саат 8:00дон 14:00го чейин жарыш өтө турган көчөлөрдү унаа кыймылына убактылуу чектөө киргизилет деп айтылат маалыматта. Ош областын Ноокат районуна караштуу Исанов айыл аймагындагы Теске Кожеке айылында куруп жаткан 120 орундуу бала бакчанын курулушу кызуу жүрүүдө. Мектепке чейинки 2 кабаттуу мекеменин курулушу республикалык бюджеттин эсебинен 2022-жылы башталган. Курулуштун тендердик баасы 77 миллионду тузат азыр мында. Дагы кошумча кичине акча каражаты менен 83 миллионго барды. Кудай кааласа ушул сентябрь айында тапшырууга биз милдеттенме алганбыз. Подрядчик тарабынан азыркы күндө бул жерде 27 бала иш жүргүзүп атат. Тышкы ички иштерин азыркы биринчи этаж, экинчи этажда. Экинчи этаждын полу толук бүтүп атат. Кафелдери жармаштырылып атат. Сан техникалык иштер жүрүп атат. Биринчи этажда 80-90% почти полу бүттү. Азыр сентябрь айында тапшыруу ниеттенип турабыз. Жаңы бала бакча 120 орунга ылайыкталган заманбап шартта 2 кабаттан турат. Долбоорго ылайык окуу, оюн ойночу жана уктоо бөлмөлөрү, ашкана, гимнастика жана музыкалык залы каралган. Мындан тышкары балдардын ден соолугуна көзөмөл жүргүзүү үчүн медициналык бөлмөсү да бар. Курулушту келишими 2022-жылы ноябрь айында түзүлгөн, бирок 2024-жылы жер казуу фундамент иштери башталган. Учурда азыр курулуш иштин 75-80%га бүтүп калды. Бул бала бакча өзгөчө азыркы учурдун талабына ыңгайлаштырылып, ар бир 120 орунду бала бакчасы ал 5 тайпадан турат. Ар бир тайпанын өзүнүн уктоочу бөлмөсү, оюн бөлмөсү жана ар биринин өзүнүн санузулдери, ичкериде бүттүк шарттары каралган. Мына бул жерде кышкы сезонго ылайыкташтырып, ички жылытуулары бардыгы отоплениясы замандын талабына жараштуу курулган. Ар бир бала үмүт, келечек, эгемен мамлекетибиздин таянычы экенин белгилеген жергиликтүүлөр аталган айылга бала бакчанын зарылдыгы бар экендигин белгилеп кетишти. Шынына бизде жакшы мына заманбап бала бакча курулуп атат. 120 орунду. Эми курулуучулардын айтышы боюнча бизге булар ушул августка 31-августка чейин беребиз дешип атат. Биз сүйүнүп турган кезибиз. Эл дагы аябай кубанып атышат. Себеби мына бала бакчада тарбияланган балдар мектеп барганда да мындай жакшы тарбия көрүп, тартипке келип, мындай жакшы болуп калышат экен да. Мына ошон үчүн бизге ушул бала бакча өтө зарыл эле, керек эле, ушу жакшы бүтүп атат. Бала бакчанын ички жана сырткы жасалгылоо жана бардык иштери толугу менен аяктап, зарыл жабдуулар менен камсыз болот. Объекттин курулуш иштерин толугу менен бүткөрүү жана пайдаланууга берүү өз убагында жана толук каржылоо менен 2026-жылга пландалган. Гүлжан Ажыматова, Эркинбек Баймуратов, Ош облусу.